Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун башчысы карантин, самоизоляция, бекинүү адамдарды сактап калбайт. Бул убактылуу гана иш-чара. Бул убакыттын ичинде мамлекеттик органдар коронавируска каршы күрөшүү үчүн өз пландарын түзүп, ооруканаларын куруп, лабораторияларын аныктап, эң негизгиси коом, ар бир гражданин саламаттыкты сактоо структуралары коронавируска күрөшүүгө даяр болуш керек. Өз потенциалдарын, мүмкүнчүлүктөрүн жыйнаш керек деп айтты. Урматтуу мекендештер, карантин бул мамлекеттик гана иш-чара эмес. Бул ар бирибизге тиешелүү иш-чара. Анткени биз бала чакабыздын, ата-энелерибиздин өмүрү, ден соолугу үчүн жоопкербиз. Ошондуктан бийликтин, врачтардын айтканын кымтыксыз аткарышыбыз керек. Үйдөн чыкпашыбыз керек. Эл топтолгон жерге барбашыбыз керек. Жеке гигиенаны сакташыбыз керек. Эгер үй бүлөдө кары картаң адамдар болсо, оорукчан адамдар болсо, үйдүн ичинде да аларды обочолонтуп сактаганга аракет кылышыбыз керек. Экинчи маселе мамлекет саламаттык сактоо структуралары, коом коронавирус жуккан адамдарды тез тапканга үйрөнүш керек жана машыгыш керек. Ал үчүн массалык тестирлөө жүргүзүш керек. Бүгүн тилекке каршы тестирлөө протоколдун негизинде жүрүп, эгер сен коронавирус чыккан өлкөгө барып келсең, же ошол өлкөдөн келген адамдар менен контакт болсо гана сени врачтар текшерүүгө алып атат. Башка учурда врачтар текшербейт. Бул туура эмес. Эгер мамлекет үлгүрбөй атса, жеке клиникаларга тестирлөө жүргүзгөнгө уруксат бериш керек деп эсептейм. Ошондо биздин мамлекеттин, коомдун мүмкүнчүлүгү эселеп көбөйөт. Бүгүн больницага жатыш үчүн температураң чыгып, жөтөлүп, пневмониянын алгачкы белгилери даяр болгондо гана барышың мүмкүн. Ал учурда өпкөнүн 50% фиброз берич болуп, оору өтүшүп кетип, көп адамдар үчүн айыгуу мүмкүнчүлүгү жок болуп калат. Айыктыруу үчүн коронавирус жукканын биринчи күндөрү эле билип, дарылар менен дарылап айыктырса боло тургандыгын бир нече өлкөнүн тажрыйбасы көргөздү. Жакында Трамп малярияга каршы дары коронавирусту жок кылат экен. Бул Кудайдын Америкага берген белеги деп жарыялады. Хлорохин, гидрооксихлорохин жана ошонун аналогдору коронавирус менен ийгиликтүү күрөшөт. Тилекке каршы арзан болгондугуна карабастан, малярияга каршы бул дарылар Кыргызстанда жок. Анын запасы канча экендигин биздин саламаттык сактоо министрлиги да айта алган жок. Бул дары абдан арзан. Индияда көп чыгат экен. Бирок Индияга Америкадан, Европадан заказдар түшүп, баасы асманды тээп атыптыр. Биздин өкмөт тез аранын ичинде Россиядан болобу, Индиядан болобу, бардык адамдарга жете турган бул дарыны алып келиш керек. Бул дары, мен жана айткандай, оорунун биринчи күндөрү эле коронавирусту жок кылып, адамдарды 2 эсе тез айыктырат экен.
бүгүнкүдөй болуп пневмонияга жетип жөтөлүп температураң чыкканда көп адамдар айыкпастан бул дүйнө менен кош айтышып кете берет. Андай даражага жеткен оорулар жасалма дем алдыруу аппараттары керек болот. Тилекке каршы бизде андай аппарат 100 000 адамга 10 эле. Балким анын да жарымы иштебейт, ремонтко муктаж. Жакында бир ооруканада 12 ошондой аппарат бар экен, анын 7-өсү ремонт кылыш керек деп жарыялады. Ошентип, үчүнчү маанилүү нерсе өкмөт жасалма дем алдыруу аппараттарын тез аранын ичинде алып келиш керек. Өкмөттүн планы тилекке каршы бизге белгисиз. Нью-Йорктун бийликтери 14 000 жасалма дем алдыруучу аппарат алабыз деп жакында заказ берди. А биздин өкмөт планы кандай экени тилекке каршы бизге белгисиз. Өкмөткө караганда жеке кайрымдуулук фондулары ачык айкын иштеп жатат. Баарыбыз сындап жүргөн Матембаевдардын фонду 30 000 тестке заказ бергенин, 10 жасалма дем алдыруучу аппараттарды алып келүүгө заказ бергенин биз билебиз. А өкмөт кандай планы бар? Эмнеге заказ берди? Тилекке каршы биз бүгүн билбейбиз. Ошондуктан коронавируска каршы күрөшүүнүн негизги компоненттеринин бири бул ачыктык. Граждандарга бардык жасалып жаткан иштер боюнча маалыматтарды өз убагында жеткирип туруу. Андан кийинки маселе өзгөчө абал карантин болуп турганда муктаж болгон адамдарды мамлекет өзүнүн эсебинен бекер маанилүү азык түлүктөр менен камсыз кылып туруш керек. Бул боюнча да өкмөт тез аранын ичинде өзүнүн программасын, иш планын иштеп чыгып, калкка жеткириш керек. Антпесе паника коронавирустан да кесепети чоң болушу мүмкүн. Бүгүн көп адамдар информациянын жетишпегендигинен паникага түшүп жатат. Урматтуу мекендештер, бул сын эмес, бул кеңеш, бул каалоо. Биз бир болсок, тартиптүү болсок, бул ооруну, бул апатты жеңебиз. Оорубаңыздар, сак болуңуздар, бар болуңуздар, үйдө болуңуздар. Урматтуу мекендештерим, элибизди дүрбөлөңгө салып, коронавирус деген илдет бизге дагы келип каптап кирди. Бул илдеттин масштабы эгер тарап кетсе, бул өтө коркунучтуу. Мына буну азыр Италиядан гана биз көрүп атабыз. Күнүнө 500-ге жакын адамдар майып болуп кайтып кетип атат. Мен сиздерден суранарым, илимпоз катары, медик катары суранарым, биринчиден сиздер үйдөн чыкпай, үйдө отурушуңуздар керек. Ошондо гана сиздер бизге жардам бере аласыздар. Ошол вирустун элибизге тарап кеткендин бирден бир жолтоо болгону бул үйдө отуруш керек, эч жака чыкпаш керек. Үйдө гана отуруш керек. Экинчиден, колду дайыма таза жууп, таза кармап, спирт менен майлап туруу керек. Албетте маска дагы адамды ошол вирустан сактайт. Бул дагы илим тарабынан далилденген. Эми урматтуу мекендештерим, биз медиктер дайыма сиздерге жардам бергенге даярбыз. Биз дайыма иштебиз. А эгер сиз бизге жардам бергиңиздер келсе, сиздер үйдө отурсаңыздар, биз ошондо өзүңүзгө дагы, элибизге дагы, мамлекетибизге дагы, медиктерге дагы жардам берет элеңер. Сиздерге кааларым ден соолук, аман болуңуздар, бар болуңуздар. Уважаемые, ждем, пришли анализы, у всех отрицательные. Ура! Ура! Передали, ждем решения штаба. Дай Аллах, на днях уже будем дома. Все, поздравляем.